Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге Cloverfield деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отырып, мага жақты белгисин басып, видеону аяғына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле буюмдарын жыйнаштырып жаткан Мишель аттуу кыз менен таанышабыз. Ал эмнегедир шашылып эле буюмдарын унаасына салат да жөнөп кетет. Көрсө ал жигитине таарынып, үйдүн ачкычын жана колундагы шакегин дагы үйгө таштап кетип баратыптыр. Ал жолдо бара жатканда жигити Бен ага телефон чалып, Мишелден бир канча ирет кечирим сурап кетпөөсүн суранса дагы, Мишель аны уккусу келбей эле телефонун өчүрүп коет. Башына ар кандай ойлор келип жаткандыктан радиону күйгүзүп, радиодо болсо шаардын баардык аймактарында электр энергиясы таң калыштуу түрдө өчүп калганын айтып жаткан. Дал ушул учурда Мишель алаксып кеттиби айтор, анын унаасы башкаруудан чыгып эле ала салып кетти. Бир кезде көзүн ачса эле белгисиз бир бөлмөдө жаткан болот. Кимдир бирөө анын жараттарын таңып даарылап коюптур. Бирок Мишель ордунан тура калайын десе эле анын буту чынжыр менен кишенделип турган болот. Аны көргөн Мишель дароо эле корко баштап, алысыраак жердеги өзүнүн буюмдарынын арасындагы уюлдук телефонун алганга аракет кыла баштады. Бирок ал эптеп телефонун алганы менен ал жерде эч кандай байланыш кармабайт экен. Аңгыча болбой эле бөлмөнүн чоң темир эшиги ачыла баштап, белгисиз адам эшикти ачып Мишелдин жанына кирип келет. Мишель корккондуктан кое берип жиберүүнү суранып баштаса, ал адам Мишельге сени эч ким издеп келген жок жана сен бул жерден эч жакка кете албайсың деп коет да, кишендин ачкычын берип кайра эшикти жаап чыгып кетет. Анда Мишель дароо эле ачкычтын жардамы менен кишенден бошонуп алат да, дароо эле жанагы адам кайтып келсе деп ага кол салганга даярдана баштайт. Бирок ал адам көпкө чейин жоголуп, качан келери белгисиз болуп турду. Анда Мишель бир нерсени ойлонуп, бир кийимди өрттөйт да жогору көтөрүп, бир аздан соң эле бөлмөдөгү өрттүн белгиси иштей баштады. Жанагы адам ал жерге дароо жетип келип, Мишель дагы ал адамга дароо кол салып, бирок ал адам оңой эле коргонуп коет да Мишельге дарыны сайып уктатып салды. Бир кезде Мишель кайрадан көзүн ачса, жанагы адам анын жанында отурган болот. Ал адам Мишельге өзүнүн аты Говард экенин айтып, мен сени чоң кырсыктан сактап калдым деп коет. Говарддын айтымы боюнча жер бетинде таң калыштуу келгиндер келген байтор. Ядерлик жарылуу же болбосо атайын куралдын жардамы менен жердеги тирүү адамдарга жана башка жандыктарга зыян келтирип, эми биз дем алып жаткан аба жараксыз зыяндуу болуп калыптыр. Мен бул бункерде ушундай болоорун сезип, көптөн бери эле даярдап жүргөн болчумун. Мына эми мен ойлогондой болуп ошол күн да келип калды. Биз жер бетиндеги аба тазарганчакты бул жерде 1-2 жыл жашашыбыз керек деп айтса, аны уккан Мишель Говардка такыр эле ишенгиси келген жок. Дал ушул учурда наркы бөлмөдөн үндөр чыгып калгандыктан Говард ал жакка чыгып барып эле кимдир бирөөнү уруша баштады. Ошондо Мишель наркы бөлмөдө дагы бирөө бар экенин билип, Говард болсо эшикти кайрадан жаап салды. Ошентип кийинки күнү ойгонгон Мишель кечеки эшиктин ачык турганын көрөт. Ал дароо эле ошол жака чыгып барып, ал бөлмөдө азык-түлүктөрдүн жыйылып турганын көрүп, анан да ошол жерде жүргөн Эммет деген адам менен таанышат. Мишель аны менен сүйлөшүп, эмне болуп жатканын түшүнгөнгө аракет кылып, бирок Эммет дагы Говарддын сөздөрү туура экендигин айтып, биз бул жер алдынан чыкпашыбыз керек. Анткени мен жер үстүндө эмне болгонун өз көздөрүм менен көрдүм. Мен жумуштан кайтып келе жатканда катуу үн чыга баштап, жердин ар кайсы тараптарынын баардыгы эле кызарып кетти. Мен Говардды көптөн бери эле таанычумун, ошондуктан шашылып бул жака чуркап келдим деп айтып, таң калган Мишель болсо дагы эле ишене албай жатты. Говард Мишельге башка бөлмөлөр менен тааныштырып жүргөндө, алардын үстүнөн унаа өтүп бара жаткандай башкача үн чыккандыктан Мишель Говардка жогору жакта адамдар бар окшойт деп айтса, Говард Мишельге адамдардын баардыгы өлүп кетишкен деп айтып, сен мага такыр эле ишенбей жатат окшойсуң деп, Мишельди жогору жакка алып чыгып айнектен сыртты көрсөтөт. Мишель айлана тегерегин карап, ал жердеги 2 өлгөн чочконун терилери бузулуп кеткенин көрүп, чындап эле аба ушунчалык зыяндуу болуп калдыбы деп ишене баштады. Андан соң нары жакта токтоп турган унааны көрүп, баягы өзү унаа менен келатып кырсыктаган күнү ушул унаанын артта келе жатканын көргөн эле. Ал төмөн түшүп өзүнүн бөлмөсүндө отурган кезде анын жанына Эммет келип экөө сүйлөшүп калат. Ошол жерден Мишель Эмметке, сен Говардды канчалык деңгээлде тааныйсың? Сыягы ал атайлап мени жол кырсыгына учуратып, бул жака уурдап келди окшойт деп, сыягы ал акылынан айнып калган адам окшойт деп айтса, Эммет Говардды көптөн бери эле таанырын айтып, анан да жер үстүндө чындап эле аба жараксыз болуп, бир кызыктай нерселер болуп жатат деп коет. Алар тамактанып жатканда Эммет өтө эле көп сүйлөп башты оорутуп жаткандыктан Говард ага кыйкырып сүйлөбөй отуруусун талап кылат.
Ошол кезде Мишель бункердин ачкычы Говардтын курунда илинип турганын көрүп, атайлап эле сүйлөп Говардтын жиннине тие баштайт. Бир кезде Говардтын жини келип Мишельди жазаламакчы болгондо, Мишель Говардтагы ачкычты билгизбестен алып коёт. Андан соң Мишель кайрадан Говардтан кечирим сурап дасторконго отурушат. Дал ошол учурда Говард ачкычын таппай калып, Мишель болсо дароо эле аны бөтөлкө менен башка чаап качып жөнөйт. Мишель тездик менен жетип барып, биринчи эшиктин кулпларын ачып өтүп кайра жаап салат да. Эми экинчи эшикти ачайын деп жатса эле сыртка келип токтогон унааны көрөт. Ал жактан бир аял чуркап жетип келип эле Мишелден жардам сурай баштайт. Ал аялдын беттери кызаргандан кызарып эле улам сайын алсырап бара жатты. Анда Мишель дагы да шектенип, чындап эле аба жараксызбы деп ойлонуп туруп калат. Арткы эшикти ача албай жаткан Говард дагы эшикти ачпоосун талап кылат. Кийинки көрүнүштө Мишель багынып берип өз бөлмөсүндө отурганын көрөбүз. Бир аздан соң Говард анын бөлмөсүнө кирип келип, мурун менин кызым бар болчу деп айтып, кызынын буюмдарын жана кийимдерин Мишельге берет. Анан да ал Мишельге ачык айтууну чечип, мен ошол күнү мындай аламат башталганын сезгенде дароо эле шашылып катуу ылдамдык менен бункерди көздөй келе жаткам. Ошентип катуу келе жатып сенин жолдон чыгып кетишиңе мен себепкер болдум деп айтып, андан кечирим сурап, бирок сени ошол бойдон өлүмгө таштап койбой өзүм менен бирге бункерге алып келдим деп түшүндүрүп берет. Эми Мишель Говардтын айтымы боюнча зыяндуу аба Мишельге таасирин бербесин деп анын кийимдерин алмаштырып жуунуусун талап кылат. Кийинки көрүнүштө Мишель Говардтын кызынын кийимдерин кийип, анын чекесиндеги жаратын дарылап берип жатканын көрөбүз. Ошол жерден Говард Мишельге өз кызынын сүрөтүн көрсөтүп, кызымды бир канча жылдар мурун аялым Чикаго шаарына алып кетип калган деп айтып берет. Ошондон кийин күн санап убакыт өтө баштап, 3 адам жер алдында ар кандай оюндарды ойноп сыналгы көрүп убакыт өткөрүп жатышты. Бир кезде эле жер катуу титирей баштайт. Анан да жогору жакта тик учактын үнү угулгансыйт. Говард мурун аскер кызматында иштегендиктен Мишель менен Эмметти тынчтандырып, жана бул тик учак эмес экендигин айтып, сыягы бул келгиндердин өнүккөн технологиясы окшойт. Алар жердеги тирүү калган адамдарды өлтүрүп тазалап жатышат деп айтат. Көп өтпөй эле дагы бир белги бериле баштап, көрсө эми абаны тазалоочу система иштен чыгып калыптыр. Эмметтин колу сынык болуп, Говард болсо өзү семиз болгондуктан ички аба түтүгү аркылуу Мишельди жөнөтмөкчү болушуп, Говард Мишельге абаны тазалоочу системаны кандай кылса кайрадан иштей баштай тургандыгын түшүндүрүп берет. Ошентип Мишель ички аба түтүгү аркылуу жүрүп отуруп, жогору жактагы дагы бир бөлмөдөн чыгат да абаны тазалоочу системаны иштетет. Андан соң ал ошол бөлмөдөгү жогору чыккан шатыны көрүп, жогору жакка чейин чыгып барып ал жактагы терезени караса, айнектин төмөнкү бетине чийилген жардам сураган жазуу бар болчу. Андан соң төмөн түшүп келе жатып Мишель ошол бөлмөдөн эле дагы бир сөйкөнү таап алат. Мишель болсо ал сөйкөнү Говардтын кызынын сүрөтүнөн көргөн болчу. Мындай көрүнүштөн кийин Мишель Говардга кайра эле ишенбей баштап, Эмметке келет да Говардтын кызынын сүрөтүн көрсөтүп, жана башка Говард жөнүндө божомолдорун айта баштаса, Эммет сүрөттү көрөт да бул Говардтын кызы эмес, бул биздин шаарчадагы 2 жыл мурун жоголуп кеткен кыз болчу деп айтат. Ошондон кийин Мишель жана Эммет экөө тең Говардтан корко баштап, Говард ошол кызды ушул бункерде өлтүргөн окшойт деп, Говардты киши өлтүргүч деп ойлоп башташат. Ошондон тарта экөө Говардтан жашырынып план түзүшүп, Эммет Говардтын бөлмөсүнөн билдирбей кайчыны уурдап келет да, экөө зыяндуу абадан коргоочу кийимди жана бет капты жасай башташат. Бирок бир күнү Говард аларга чоң челектеги хлордуу кислотаны көрсөтүп, ал жака кайчыны салып жиберет да, бул кислота көптөгөн нерсени жок кылып жиберүүгө күчү жетет деп айтып, силер эмне мени аңкоо деп ойлоп жатасыңарбы? Экөөң менден жашырып эмне кылып жүрөсүңөр деп эле кыйкыра баштайт. Анда Эммет бардыгын өз мойнуна алып, мен кайчыдан өзүмө курал жасайын дегем деп айтып баштаса эле, Говард тапанчасын алып чыгат да дароо эле аты өлтүрүп салат. Мындай көрүнүштө коркуп калган Мишель өз бөлмөсүндө ыйлап отурса, Говард эмес чындап эле акылынан айнып калган байтур. Ал Мишельди кызынын атынан атап эле өз кызындай мамиле кыла баштайт. Акыры Мишель жанагы зыяндуу абадан коргоочу кийимин жана бет кабын жасап бүтүп, бирок акыры Говард болбой эле аны байкап калат. Ал Мишельге ачуулана баштаганда Мишель качып барып, баягы кислотаны Говардга карай төгүп жиберет да, кийимин жана бет кабын алып баягы ичке түтүк аркылуу жогору чыгып жөнөйт. Жарадар Говард ичке түтүктүн ар кайсы жеринен бычак менен сайып, Мишельди токтотконго аракет кылып, ал эми жанагы кислота электр чубалгысына жеткенде өрт чыга баштайт. Жогору жактагы бөлмөгө чыкканда ал кийимдерин кийип, бет кабын тагынып, жогорудагы кулпуну сындырып жердин бетине чыгат. Андан соң ошол жактагы Говардтын унаасын жүргүзөйүн деп жатып, кийимин айрып алып, жан талашып кайра чаптагыч менен чаптап жатып эле асманда учуп бара жаткан топ канаттууларды көрүп калат. Ошондо Мишель демек аба таза экен деп ойлойт да, бет кабын чечип,
таза абадан дем ала баштайт. Бактыга жараша аба таза болуп чыгып, бирок Мишель бир канча алыстыкта учуп жүргөн белгисиз учуучу объектти көрүп, ал аңгыча болбой эле Говардтын бункери жарылып кетет. Ал эми учуучу объект болсо түз эле сызып ошол жакты көздөй учуп жөнөдү. Акыры өз көздөрү менен көргөн Мишель чындап эле келгиндер келгенине ишенип, качып келип жанагы бет кабан кайрадан тагынып, учуучу кеме болсо ал жерге белгисиз газды чачып өтүп кетет. Сыягы ушул газдын жардамы менен алар тирүү жандыктын баардыгын өлтүрүшөт окшойт. Ошентип Мишель ал жердеги белгисиз келгиндерден качып кеткенге мүмкүн болуп, башка унааны айдап качып жүрүп бара жатып, радиону күйгүзүп, башка шаарчада да аман калган адамдар бар экендигин угуп, түз эле ошол жакты көздөй катуу ылдамдыкта жүрүп кетти. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.